кеңдеш. Сиздер менен амандашкан Айзат Түмөнбаева. Байбул подкастынын биринчи чыгарылышы. Жергебизде карантин болгону менен айылда кыймыл акырындап жүрүп жатат. Себеби күндүн өтүшү менен вакыттан уттурбай калыш керек болуп, элдин баары жаздын камында. Субботник уборка башталды жаз мезгилинде. Жаздын бир күнү бир жылга тете дегендей, ар бир жаран жаз камы менен алый. Болгону аябай жакшы болду. Салынганы да жакшы. Эгер зарыл жумуш болуп калып эле нарынга барбасак, жер жемиштер көбүнчө ушул айылдан эле алабыз. Мен Гүлнур эженин кошунасы болом. Гүлнур эже болсо аябай иштемчил адам. Теплица иштетет. Ошол менен биргеликте мектепте дагы иштейт. Ал аябай эмгекчил эже. Эки жумушту бирдей алып кете алат. Жоопкерчиликтүү эже, ишине так меңгөргөндөн жаны тынбай эле иштеп эле келет. Теплицанын бадыраңы кадимкидей эле жакшы. Сыртка өскөн бадыраңдардан эч айырмасы жок. Биз ошо эрте витамин менен камсыз болуп баштайбыз. Эрте өскөндүгүнө байланыштуу. Бүгүнкү күндө Нарын облусунун шартында 2 жолу түшүм алган теплица багбанчылыгынын сырларын ачып иштетип жаткан Гүлнур Солтобаева менен маектешебиз. Гүлнур Солтобаева учурда Абдылдар Албаев мектебинде мугалим жана жеке ишкер. Өз кесиби менен эмгектенгиче теплица ачып алган мугалим 2 жумушту бирдей алып иштеп жаткан учуру. Карантин учуру болгондуктан биз аралыктан баарлаштык. Кандай? Өзүм жатам. Карантинде эмне кылып атасың? Карантинде үй жумуштары, иштеги субботник уборка башталды жаз мезгилинде. Тышка мектепке барбай калдык. Анан үйдөгү эле жумуштар менен WhatsApp, интернет аркылуу балдарга менен окутмай, сабак тапшырма бермей, аларды текшермей жумушу болуп атат. Сыртка чыгып, сырттын жумушу тазаламай. Үйдө балдарды чыгарган жоксуң эч жака? Чыккан жок, дарбазаны жаап коюп эле. Бир үйдөн да суу чыга элек азыр. Бир жибергенибиз эле. Малдарды сугарат колонкага барып. Анан кийин эшикке чыгарбай эле үйгө камап коюп эле отурат. Гүлнур, мен билгенден теплицаң бар да. Ошол теплица ачыкчакты идея кимдики болду? Теплица куралы, теплица ачалы деген. Биздин теплица кургузсак, мен жумушка киргизсекти делеп, кийин кирбедим жумушка. Ага чейин талаатып иштеп жүрбүдүкпү. Үйленип баш кошкучак деле тиги макашы талаа менен иштеп жүргөндө. Сарайга иштептик экен, балдар окуп калганына байланыштуу айылга келдик. Кийин талаада деле гектарлап картошка, жер жемиш айдап жүрүштү да. Анан мен келгенден кийин деле ошондой болуп калды. Анан огородко айдап баштадык. Талаада айдаганды билесиң өзүң деле. Убарасы да көп болот. Мындайдан карасаң, биздин Нарын шаарында бул климатка ошо жер жемишкечи кемерээк болуп калат экен да. Кичине жаз кечирээк келет, кыш эртерээк түшөт суук. Анан ал аралыкта биздин мисалы помидорубузду бышырып алганга жетишпей калабыз да. Толук эле көк эле терип албайбыз да. Анан баягы ошентип эле бирде могу Акок деп Агрогоризонт деген бир долбоор менен иштешип калдык ошо талаадачы. Аны жумушка киргиздик. Анан андан ушул айылдагы Айнур эжечи ошол эжеден алып жүрдүк, бадыраңдын уруктарын ал аркылуу. Анан Нарындан Акок деп келди. Ошондо 2016-жылы келди го ошо биздин теплица куруларда. 2016-жылы ошо Марина деген эже келип, ошол эженин да салымы көп да бул теплицага. Анан эженин уруктарын алдык, 11 жашчанын уругун алдык. Ал урук бирок ачык талааны болчу да. Анан ошол кубанактан көп келди, кубанактан бир 50ден ашык тургун алдык го ошол урукта. Ал кезде айылга келип калганбыз. Ошону айдагыла деди. Анын ичинде 11 түрү бар болчу, брокколи бар болчу, шпинат деп бар болчу, дейт калгандар бар болчу да, жашылчалар. Чөптөр бар болчу, ар кандай сабиздин түрү бар болчу. Ошону айдагыла деди. Анан баягы өзүбүз билип туруп айдадык, аларды брокколисин өстүрдүк, аларды саттык, жакшы болот экен да. Анан ошол аралыкта баягы кел бизге бергенчи. Шакоктун кишилери келет, текшерет, аны язак баарын келип карап турат. Менен канча түшүм алдың дейт, кандай отодуң дейт, сырттан да көзөмөл жүрүштүрдү. Анан бул андан мурун дагы бир башка немеге кирдик, проект менен кирип калып, ал жактан туннелдерди алды, туннелдеп берди да, мындай өзүнүн материалын берди, анан талафандарды берди, ошонун ичине өстүрүп эле депчи. Ошондой болот бекен. Ачык талаа. Ачык талаага кадимкидей эле жана арматураларды, анан катинка зымдарды, анан канча метрден чоң талафандарын берип эле, ошондо андан да калганбыз, андан да көп алышкан да ошол кубанактан эле. Түшүм жакшы болот экен ошондо. Андан эми кичине баягы мындай мөндүрдө сактайт деген сыяктуу да. Биринчи ошо туннель көстүрдүк. 3 курдук, 5 метрден болчу, бир жагы 1,5, 1,20, узуну болсо 5 метр.
Анын ичине профессионалдык неме айдаган жокпуз да, ага көчөт отургузуп биринчи. Көчөт март айында отургузуш керек да, капустаныкы көз капуста деп атат да. Март айында отургузуп жүрдүк. Ошо ал 2016-жылга чейин туулган кат болду да. Отургузуп андан көчөт жүрдүк, талааган алып жүрүп, анан жана 2016-жылы келди деп атпайсызбы армияда. Ал 11 немени өстүрүп, ал жакшы жыйынтык бердик да, анан ошонун ичинен анан тандаш керек болчу да. Бизден ошондон кийин ушундай сунуш түшүп калды. Биздин айылга 2 теплица курулуш керек. Жалпы Кыргызстан боюнча 8 теплица курулуш керек болду да. Ушул проекттин негизинде. Анан баягы иштерибизди, мурунку көрсөткөн көрсөткүчтөрүбүздү көрүп, андан кийин тандап алышты. Бизерден ушу мэрмиде келип өзүнүн кишилери менен экиге курабыз деди. Бирөөсүн болсо экеникине курмай болду, бирөөсүн биздикине курмай болушту. Анан 2017-жылы башталды. 2017-жылы май айында, ошо апрелдин 28-inde келип алаң өз таштары келди, кирпичтери келди, болгон керектүү жабдыктарын өздөрү беришти, проект тараптары. Биз күч бизден өзүбүз салдык, өзүбүз кара күч өзүбүздөн болду да. Анан бир ай ошондо апрелде майдын 9-унан баштаганбыз, фундаментин коюп, ошондо август менен ишке кирип калды. Августтун 2-синде биринчи көчөтүбүз токтоттук. Теплицанчы, теплицадан алган түшүм, мисалы теплицанын узун туурасы канча? Теплицанын узуну бир жагы 9, туурасы узуну 18. Ошончо метр квадратка ачык жерге айдагандан айырмасы бар да, Айырмасы аябай эле сонун. Теплицага айдаганда эң биринчи бул теплицадан 2 түшүм алат. Биз бул теплицага март-февраль менен отургузушубуз керек. Көчөт февралда стаканчык болуп отургузат. Теплицага февраль айынан баштап от жагылат. Себеби нарынга суу эрте түшүп, жаз кечикелет. Күзгүсү болсо ноябрь-декабрь айлары от менен камсыз болуп турат. Теплицанын фундаменттери 40 см жана бурчтары 60 см тереңдикте коюлган. Сугаруу болсо тамчылатуу жолу менен сугарылат. Март-апрелде теплицанын ичи жылуу да, салкын да, ысык болуп калат. Аябай апрель менен көчөттөрдү бирден отургузушубуз керек да. Ошондо май-июнь менен биринчи көчөтүбүз, биринчи түшүм даяр болуп калат. Майдын башы менен даяр болот, июнь менен бүтүп калат. Биз июнда жаңы айдайбыз да, бадыраң да. Мунга бадыраң дакшы болот экен. Помидор негизги түшүп калат экен. Анан экинчи түшүм кайра июндун бир 20-лары менен бүтөт түшүм. Августтун 1-ине чейин теплицанын ичи алат. Анан кийин кайра августтун 1 менен айдасак, ноябрь менен түшүм кайра бүтөт. Онун бир жакшы жери ачык абадан айырмасы 2 түшүм аласың да ошол жерде. Андан кийин баягы мөндүр уруп кетет, жаан жаап кетет. Анан мындай болот дегенден мал тебелейт дегенден үшүк алып кетет. Себеби октябрда эле сентябрдын эле орто чени менен үшүк жүрөт эмеспизби? Сырттагылардыкы неметип калат да. Үшүп кетет да. Бул болсо ошондон бир жакшы жери андан камтанып алсаң болот. Анан ошо теплицаны деген жалаң эле дары менен айдашат, анан дары колдонушат дейт. Анан ошол чынбы? Ошол жерине мен да таң кала берем да. Себеби тетиги сырт жактагыларчы, ал биз эмес, чүйдөгүлөр, оштогулар жакканда барып көрдүк. Ал дарыны монтип өстүрүш үчүн эмес, жанагы ар кандай немелер чыкты, курт кумурскалар, ошого каршы колдонот экен да. Биз деле неме тажрыйба алмашып көбүнө барып келдик. Бизде болсо өзүбүздү атайын өстүрүү үчүн кырктар бар, органикалык жерсемиткичтер. Орду колдонуп жүрөбүз да. Анан кийин да мен немеден болгондо эле теплицанын бадыраңын деген жапканга жарабайт экен, тузганга жарабайт экен дей беришчү. Анан ал уруктан болот го деп ойлочумун да өзүм деле. Анан ал биринчи эле айдаганчы өзүм тузбабадым да. Кадимкидей сальтетил эч нерсе болбойт экен, айырмасы жок болот экен. Мындай урук бул эмне жанагы дары болбосо өспөйт деген калп. Ушунакай эле айдайсың, кадимкидей эле берсең, эле бир дары колдонуп, ушуга сен деле бир неме колдонгон жок эле. Ал жанагы биз өзүбүздүн дары сепкен аппараттарыбыз бар да, синтезаторлорчу. Алар менен мисалы жанагы бизге келгенде ушу атайын окуу болуп окуткан. Аны эмнеге пайдаланабыз десек, анан самын, эрмен, шыбактарды аралаштырып, көпөлөк курттар түшөт, ар кандай оорусу пайда болот, мунун делечи. Немеси көп, мында ошодокилерге атайын өзүбүз дары даярдайбыз. Ошону менен чачабыз. Йод менен, сүт менен аралаштырып, жаш бала карагандай да карайсың да. Анан түшүм берет. Жанагы дары чача берет дегенде анын да өзүнүн бир өлчөмү болот болуш керек. Анан кийин бир деле шаарга барганда көрдүк деп, Ошко барганда эле дары колдонгондорун деле көргөн жокпуз. Бул жөн эле Низ Турбаева андай бул эми болуш керек. Кээ бир
жерде чынында аябай бас түшүм алам дегенде бирок ошондо деле ченем менен болбойм. Себеби ал жанагы мынтип неме кылганга шаардан алып келсең эле атып кетет, салаттар атып кетет деп калышат го. Себеби аякта жана удобренияны көп себишет экен. Себеби жер жылда айдап отуруп жер арыктай. Ошого анан күч кубат бериш үчүн анан удобренияны себишет экен. Бизде болсо жер кырк менен азыктанат да. Койдун кыгы кадимкиде. Койдун кыгы, уйдуку, жылкы эмеден чыккан эле, короодон чыккан кыктарды эле аны дагы сразу жаңгык істетпейсиң. Малдын короо жайын, сарайдын ичин тазалап туруп үйүп коебуз бир жылга. Аны акиташ менен кадимкидей аны büyüsөт. Акиташты салат дагы, анан кийин үстүн нымдап туруп эле лай менен шофот же салафон менен оруп турат. Ал кадимкидей түтөп күйөт. Кийинки жылга, бирок ал жыл эмес, кийинки жылга даяр болуп калат ал. Андай неме ал жылкыга даяр боло албай калса, анда шербет суу деп ошо кырктан эле даярдашат да кайра. Шербет суу кандай дайындалат? Шербет суу деле ошо кырк менен көбүнчөсүн ага дагы анын башында жана ар кандай эрмен деген сыяктуу чөптөрдөн шербет суу аралаштырчу да анын башына деген суунун башына эле даярдалат экен. Биз бир жыл даярдадык. Арыктын суусу келет, жакшынакай эле яма касты. Ага кырктарды салды, канча бир неме. Аны ачытты, ага дагы эмне салды арынга. Суун кыркты эле, канча күн коюп эле сууга чылап туруп эле. Анан ошо канча күн көбүрөөк жатса, анан ошончо күчүнө деле стейт кой берилет. Шербет суу деп коюптур. Шербет деген бул өзү таттуу да, даамдуу деген сөз. Ошол сыяктуу болуш керек. Жер азыктар. Ушунун баарын өзүң жалгыз жасаганга жетишесиңби же ким жардам берет? Ошонун баарын негизи жасаганга туура келет да. Көбүнчөсүндө бул теплица ошо аялдарды колдоо деп ошол неме менен жасалган да. Булганда аялдар иштеш керек, келгенде аялдар жооп бериш керек деп ошентип калышчу да. Бизде талап ошондой койчу. Анан жетишпей эле калып, мака жардам берет. Мен сабакка кеткенде көбүнчөсү мака балдар менен иштейт. Сабактан келип алып түнү менен иштеген күндөр болбоду. Кечинде баягы жарык бар. Кечкисин отойбуз, анын сен бүт баарын жазайт, эртесин сабакка кетесиң. Балдар көндү ага. Балдар балдар жазайт. Балдарды үйрөттүм. Балдар көндү. Дагы мындай теплицаңды да көбөйтүп чоңойткуң келеби? Негизи болгонго жараша чоң жакшы болот деп айтат. Кирото бир бара болот. Кичирээк болгондо түшүмү азыраак болот. Анан баягы сатайын десең азыраак болот. Жейин десең жегенге көбүрөөк болуп калат деген сыяктуу да болсо жакшы болот дейт экен. Түшүнүм деле жакта. Негизи планда бар болсун, анан пока өзүмдө неме кыла элек. Сенин алармандарың кимдер? Кошуналарым. Өзүм туугандарым, анан кийин базар. Эгер ошо кошуналарды көбүнчөсүндө кошуналар 2 килограммдан, 3 килограммдан, 10 килограммга чейин жана той топурда күзүндө көп кетет да. Ошолор алып кетет, андан кийин алардан ашып калган 2 күн бадыран күнүгө териш керек да. Ошо 2 күн болуп кеткенде аларды чогултуп туруп эле мөшөккө салып нарынга алып барып берем. Базарда клиентим бар өзүмдө. Жакшы экен. Бир ошо бир жылга өзүң канча сумма чейин пайда көрө аласың бир жылда? Ошону чыгарып көрдүңбү эсептеп казакча? Ооба да. Биз 3 жыл катар отчет бербедикпи? Бир немеде бир сезондо 2 алабыз да түшүмдө. Мунун үстүнө деген биз деген 260-280 түптөй отургузабыз бадыра. Санап отургузабыз да катар кетирип болот. Анан аны ошондо деген ошо биз неметкенче орто эсеп менен 1 тонна же болбосо 1 тонна 200 ушундай берет. Анан биринчи жылдар жакшы болду, былтыр гана өткөн кыш жакшы боло албай калды. Үстүнөн кетти, жерди арыктады, ошо жерди кыркып даярдаш керек болчу да. Ошондо 1 тоннаны эсептегенде эле негизи жазга мал, анан күзгө мал болуп атпайбы? Кеч күз болуп калат. Бул кезде жер жемиштин баасы көтөрүлүп калган кез болот. Жазында май айында мисалы бизде жер жемиш өспөйт. Бадыраңдын баасы жок эле дегенде 90 сом 100 сом болот. Ошондой башталат да биз өткөзүп калган кезде. Жакшы. Жакшы эле болот да. Анан кийин ошондо 90 болгондо да 90 миң деп айта албайм. Эми бара отуруп июнь айына келгенде түшүп калат. Мисалы 90 сом менен баштасак, акыркыларын 40 сом же 30 сом менен аяктап калабыз. Орто эсепти алганда ошо бир немесинде 40-50 миңдей болуп калат. Мурун таладагы бадыраңдын килограммы канчадан берчүлүү? Ал кадимкидей эле кетчү. 20 сомдон, 25, 15. Демек бул муктаждык качан жер жемиш жок кезде алып чыкчы продукция болуп калып турбайбы? Ошондой болуп калат да. Негизи ошондой кыласыңар, ошондой өзүңөрдүн баягы немеңерди, муктаждыгыңарды жоёсуңар, элге баягы витамин керек болгондо элди камсыз кыласыңар деген неме болчу. Ошолорду тактап, сурап, кызык болуп атат да. Анан ушу сен кандай сунуш пикирлериң бар эле? Ушу теплица айдагычыларга же жетишти талаада дыйканчылык кылып жүргөндөргө мындай сунуш пикирлериң? Теплица
куруп алса, өз алдынча деле болуп турат, чоң эмес, өзүнүн балдары үчүн, мисалы өзү ошо үй бүлө үчүн куруп алса, бул эң жакшы да. Эң эле сонун болмок. Себеби биринчиден жанагы биз жашка маал адам баласы мындай витаминдүү тамактарды өзүбүз талап кылып калат, жегиси келип калат, балдарга ошо жедириш керек болот. Эң биринчиден өзүңдүн үй бүлөң ошол нерсе менен камсыз болот. Эч кандай жер жемиш чыга элеккесте, бадыраңды жей элеккесте, бадыраңды базардан мисалы 100 сомдон күнүгө алып кетип жей албайбыз. Ооба. Ошол нерсе менен камсыз болот. Биринчиден чакан куруп алса деле. Анан кийин ошол нерсени эле күзүндө кайра ошол көрсөткүч болот да. Ошо алабыз. Биринчиден ошо үй бүлө үчүн жакшы да. Балдардын ден соолугу үчүн, туура тамактануу үчүн бул эң жакшы нерсе болмок. Андагы кандай кеңештериң бар? Чыдамкайлык куруш керек, чыдаш керек. Аябай бул теплицаны кураарда канча неме кылдык. Курулар кезде как раз мака теплица жанагы пресс подборщик алам деп шаардан алыш керек болуп калды да. Ал шаарда болуп калды, мен бияктамын жалгыз. Өзүм иштегенбиз да, бизде жумушчулар бар, мен сырттан кошо чубарсам шагылын ар жака ташысам, кайра келип огороддо бир огород кызылча бар, аны отойм, кайра келип бер жака тамак жасайм, кайра алып барып анысын ташысам, чыдаш керек. Эң биринчиден чыдамкайлык керек, ар бир нерсе ошо чыдап ошол нерсени өткөзүш керек да. Ал убактылуу ал башында кыйналасың, аягында сөздөр Азыр ошо учурда теплицаны карап атасың да, Азыр баштадык. Баштадыңар, Бадырак. Бадырак болот. Буюрса май менен июнь менен устик турбайбыз да? Буюрса. Бул подкаст Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.